Андан кийинки маселе такбир тахрима байланыштуу, бул дагы өтө зарыл маселе. Бул Аллаху акбар деген лафз барго, лафз жалала. Ошол жерде эки түрлүү ката болот. Көбүнчө. Биринчиси Аллаху акбар дейт. Эки хамза келет, хамза истифхамия болот. Аллаху акбар дегенде бет хамза истифхамия болот дагы, манасы Алла улукпу деген истифхам болот, суроо болот. Аллаху акбар десе намаз болбойт. Түшүндүңөрбү? Экинчи хата көп болот. Ба харфинин чозот. Акбар. Көрдүңөрбү? Аллаху акбар дегенде акбар деп туруп баны чозот. Алиф кошуп чозот. Акбар деп. Бул да хата фахиш. Муну менен да намаз бузулат. Такбир тахрима болбойт. Себеби экөө да тең, мана бузулат. Биринчиси Аллаху акбар дегенде Алла улукпу деген суроо болуп калат. Ла шакка фи, Аллах улук зат, бирок антип айтпаш керек. Бул хата. Экинчиси акбар деген сөз, бул акбар деген сөз кибардын жамы, алда болуп калат дагы. Бул манасы неме деген? Табыл дейт, ме дейсиңер, барабан деген болуп калат. Барабан деген болуп калат дагы. Алла Таала барабан дегенде мана болуп калат, алиязбилла. Ошон үчүн мана өзгөрүп кетет. Ошон үчүн акбар дегендеги бааны жазбаш керек. Бааны жазбаш керек. Жана астындагы хамзаны дагы истифхамия кылып Аллаху акбар дебеш керек. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мына ушундай айтылат, такбир тахрима. Түшүнүңөрбү? Эгерде ким хамзанын алифин чозгон болсо, ошо акбар дегендеги баадан кийин тамганы чозгон болсо, анда бул тахрима болуп эсептелбейт. Бул намаз болбой калат. Ошон үчүн намаздагы эң биринчи такбир тахримага киргенде деле маселе көп туугандар. Аны Аллаху акбар деп чырайлуу, жакшы ниеттер менен ада кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Эгер мындай кылынбаса, анда болбой калат. Андан кийинки маселе такбир тахримада Аллаху акбар деп лафз жалаланы айткан жакшы. Аллаху акбар деп. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала ва закара асма раббихи фасалла дейт. Аллахтын атын айтып намаз окуду дейт. Ошон үчүн Аллахтын аты, Аллахны улуктаган бүт бардык сөздөрдү айтса боло берет. Бирок жакшысы, афзали уламалар Аллаху акбар. Ушул сөз менен Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху кабир, Аллаху аль-кабир деген сөздөр айткан. Негизи жакшысы Аллаху акбар деген менен намаз окуган. Ушул жакшы, ушул сүрөт жакшы сүрөтү. Афзал сүрөтү. Демек, тахримада фарз экен бул, фарзда дагы эмне? Өзүнүн шарттары бар. Ушул шарттары сөзсүз түрдө эске алгыла. Биринчиси ниет менен чогуу болсун, жөн эле кулак каккан болбойт. Экинчиси эмне экен? Такбирди кыям абалында айтсын, отуруп алып, же болбосо рукуда айткан болсо, ал дагы жараксыз. Анан такбир айтып атканда Аллаху акбар, Аллаху акбар, же болбосо Аллаху акбар деген сөздөрдөн алыс болуш керек, сак болуш керек. Муну менен мана бузулуп кетет, муну менен намаз бузулат. Ошон үчүн такбир тахрима фарз, мына ушул нерселерди карабай эске алгыла. Кыбланы жүзөнүп туруп айтышлык, бул дагы намаздын, такбирдин фарздардын бирөөсү.